Кейдж.5 привет деп қойғылшы. Кейдж.5 привет всем. Кейдж.5. Кажется, Кейдж.5 YouTube канал. Кейдж.5 YouTube канал. Жазылуға. В общем, урматтуу достор, азыр баарыңар билгендей эле Жалбыз эки киносъемкасы болуп атат, тартылып атат. Жана кинопроцессте тартуу учурунда бул жакта Кыргыз сериалы студиясынын представительницасы, да? Аты жөнүңүз өзүңүз айтыңыз, а то я не помню. Атым Кулипа. Жалбыз эки сериалын тартып жаткан учурда мен крафт болдум. Барына тамак бердим, чай, кофелерин бердим. Анан булар баары как свиньи мусорларын таштап кетишет, аны тазалайм. В общем, было тяжело, но было прикольно, интересно очень. Я помню, когда еще на апреле я работала, он пришел к нам в гости на утреннюю программу, еще звал эфир деген журналисттер жөнүндө сериал тартылат, келгиле катышкыла деп. Это когда? Это 18-19 год был. Где? Апрель. Я там работала. Жалбыз бирди көргөндөргө экинчи сезондо эмнени күтсө болот? Жалбыз табылабы? Жалбыз табылат. Жалбыз табылат. Бирок дагы биринчисинен караганда экинчисинде мындай экшен моменттер көп, кызыктуу болот, баарыңыздар көрсөңүздөр болот. Анан кийин эми баарын айтып койсом болбой калат го, эмне болот, ким мурдап кетти жалбызды деп. Да, это интрига боюнча калып турсун. Получается, эң главный вопростордон берейин, самый важный вопростордон эле. Так, актерлордун баардыгы эле өз ролдоруна келишеби? Актерлордун кээ бирлери өз ролуна келишет, экинчи сезондогу болгондорчу, кээ бирлери жок болуп калышы мүмкүн. То есть, мисалы бир персонажды алып, бир каст кылып, такыр эле башка актер ойноп кетпейт, андай жагы? Жок, андай жок. Ар ким өзү эле. Эгерде 3-сезондо бир актер жок болуп кетсе, 2-сезондо ал жок болгон болот да. Так, ясно. Көбүнчөсүнүн бир суроосу бар. Эмнеге Жалбыз сериалын YouTube'га чыгарбай атасыңар? Качан чыгат, качан көрөбүз? Анткени бул биринчи сезон, биринчини эже өзү тарткан да, Жеңишгүл Өзбекова. Жеңишгүл Өзбекова азыр Кыргыз сериалынын директору. Ал өзүнчө жеке иштеп жүргөндө тартылган. Ошондо Этномедиа менен контракт түзүлгөн. Ошондуктан азыр ал Этномедиада ошол жактан сатып алып көрсөңүздөр болот. Биз контрактты бузуп YouTube'га чыгара албайбыз. Анын өзүнүн убактысы бар. Убактысы келгенде биринчиси да чыгат, экинчиси да чыгат буюрса. Бирок бул экинчиси айта алам, телеканалдарга көп чыгып турат. Палишь, да? Палишь сигарету, блин. Да? Не курите, это для здоровья. Наверное, маска. Это я. Вот так снимаю сейчас. Спасибо. Биз азыр телефонный разговорду тартабыз. То есть мен экранда көрүнбөйм, бирок үн жазылыш керек. Звук оператора Адлет. Есть на то? Эмне болду Назира, батал түлө. Мен азыр барам, сен ошол жактасыңбы? Давай. Экинчи сезончу? Экинчи сезону КТР, ЛТР, ошол эки каналга чыгат. Бул мамлекеттик болгондуктан бир сентябрларда болуп калат го, сентябрь, октябрь. Даярдалып чыгып калат буюрса. Ошондо буюрса телеканалдарга чыккандан кийин эле экинчи сезон сразу эле YouTube'га чыгат,
Ошону так айта албайм, бирок аракет кылабыз. Сурангандар аябай көп. Канча сезон болот өзү жалпыз? 3 сезон. То есть сезон. алдыда дагы бир сезон. Дагы бир сезону бар. Ооба, азыр ошону ойлонуштуруп атабыз. Буюрса, мунун артынан эле 3-үчүсүн дагы тартып салганга. Вы этот смотрели фильм, этот, Балконский Балахай, короче? Мощный фильм, да? И Жалбыз первый сезон, там, короче, Ариев, знаете, да? Потом Продается дом, кто смотрел? Я смотрел. Вот там постоянно один и тот же актер играет, да? Странно. В одной и той же одежде такой. Одна и та же одежда, причем, да? Странно. Еще сериал был эфир. Эфир деген сериал көрдүңөр беле? Эфирде Мощный сериал, да? Там герои просто чёрт такие, да? Мактап койдум сени, да? Ажел кеспей мактап койдум. Менин билишимче азыр кыргыз сериалы студиясынын производствосунда жалбыз эле эмес, мындан тышкары дагы 2-3 сериал тартылып атат. Вот мисалы 1 августтан баштап Руслан Акундар бир сериал баштап атат. Мурас дейт. Мурас менин билишимче. Анан кийин Медиастар студиясы Чочун киши Зура Сорунбаева эжекебиздин эме чыгармасынын негизинде. Ошол сериалдар дагы силерге караштуу, кыргыз сериалына караштуу. Негизи кыргыз сериал азыр канча кино, канча сериал производствого кетирип атат жакынкы арада? 5 сериал. 3-ü кетти, башталып, жалбыз уже аяктап калды. 2 Чочун киши менен Мурас башталып жатат азыр. Анан будан тышкары дагы 2 проекти бар. Ал дагы буюрса тендер өтүп бүттү. Эми ал дагы запускка кетет. Алар дагы сериалдар. Алар детский, балдарга арналган, бирөөсү жаш бал, юношеский, жаштарга арналган спорт темасындагы. Адилет байке, бул жакта эмне сцена болот? В общем, бул жакта больница деп коечу да? Психбольница? Психбольница. А мен колко психбольницага ким түшөт? Спойлер. В общем, главный герой чөт бул жака азыр. Главный герой? Ариетпи? Ариет, главный герой ооба. Все, хорошо, анда кыргыз сериалына ийгилик каалайбыз. Буюрса көптөгөн жакшы сериалдар менен кубанта беркичин дейбиз. Рахмат силерге. Сизге рахмат. Эми буюрса күзүндө чыгат дедиңер, э? Күзүндө Жалбыз 2-ни КТРден эйтерден өтүңүздөр жана Жалбыз 2-нин чыгаруунун астында биринчи сезону YouTube'га обязательно чыгат деген сөзүн алдык. Если что, видео доказательство бар. Жок, точно айта албайм деп эдим, качан бирок аракет кылабыз чыгарганга. Все, рахмат. Пока. Күтүңүздөр. Спасибо. Жалбыз сериалынын 2 сезону буюрса тартылып бүттү. Кол чабуулар болсун. Деп бири-бирин куттуктап атышат. Поздравляю. Проект, вот еще раз, да. Давайте сфоткаемся. Dancing, but at least I'm not dancing alone. All kinds of crazy. You heard what I said. I blame you, lover. I'm out of my head. Some days my feet has been frozen. I'm brave and I'm broken. My soul is wild.
после 6 сбор, посидим, шапку сделаем. Что поработали, давайте отдохнем. Обсудим следующий сезон. Обсуждим следующий Сценарий. сезон. Да? Яр по Жибек Джулуну. Это будет в Ютубе. Это будет в Ютубе.